Elimizde, cerimizde toplanan bolsa, bu merke işlenmesi gösterip bu merke işten alış gerek, anan orada başkası geliş gerek, mıyzamsız bunda işlerdidir. Хорошо, makul. Если bu merke işlenmesi gösterip bir yıl bunu götürüşüz gerekli, geçen toplanan demez. Хорошо. Если jigitçe olganda giyinki şaylı olsun. Peşenizde жазып alsam, oşanda gelip turup anan biz özümüzün oyunuz aytsak болады. Талайбек Насирбековский işlenmesi gösterip başka bir şaylayız деп. Менин айтайын деген ушул. Азыр биздин отурумубуз легитимдүү. Biz sessiya so'ndukmiz, çoğuşkal. Men press uchun aytib qo'yayin. Ma'lumot qarajatlar uchun. Deге тиктин өкүлдө туура эмес. Мындай эки аңгы пикирди билдирип койду да. Мыйзамда жазылган Кыргыз Республикасынын мыйзамы мына. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2011-жылы 15-июлда кабыл алынган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө 26-берене жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү деп атат. Биздин мөөнөт жөнүндө сөз болуп атат. Жергиликтүү кеңеш өз иш милдеттерин аткарууну ушул мыйзамда белгиленген мөөнөттө өткөрүлүүчү өзүнүн биринчи сессиясынын күнүнөн баштап аткара баштайт дейт. Жана өз ишин кийинки чакырылыштагы жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы өткөрүлгөн күнү, биринчи сессия өткөрүлгөн кийинки депутаттар шайлангенден кийин токтотот деп турат. Демек, мыйзам боюнча биз толук легитимдүү деп эсептеймин. Урматтуу депутаттар, мына барып сунуш түштү акыбар таштаңыздар, сессияны баштасын деген. Ошондон Biz Müslüman halkıyız. Biz geçirimli adamız. Раз айтымдуу болгон сөз сурасың кечирим. Эгер оор келген болсо, жок мен сенден кечирим сурашым кажети жок деген болсо, онда жауап чыкпайт. Базарында интрига кечирим бар. Сессияны башталды. Жабар турат, сунуш түштү. Сунуш түштү башталды. Жабар турат. Сессия болгондо мен чатымда койсуң, сен чыгып туруп айтпайсың мына. Талай Насирбеков биз видеолер көрсөттү, сиз тура эмесиз деп келсең мен ошону кылатырмын. Сен да бекилип кирип туруп сессия өттүң да. Мен эч кимден бекилбейм. Бир Жабар турат. Азыр мындай болуп атат. Жабар турат, бир мүнөт. Бул мындай болуп атат да, эгерде биз кечирим суратып туруп анан иш алып кеткен, бул туура эмес. Бизге максат кечир, биз сессияны алып кетелик, бар жок, мыйзам негизинде иш алып барайлы. Дош берип баштайын, сессияны ачылсын деп депутаттар дош бериңиздер, каршы болсоңуздар, пожалуйста, токтом. Электрондук түрдө дош беребиз. 25-декабрдагы номер 212 өзгөртүү киргизүү. Азыр иш кагаздарга таркатып берет, эгер билсе. Урматтуу депутаттар, кечээ комитет 5-күнү жума күнү атайын жыйын өткөрүштү. Эки токтомду сиздерге сунуштап жатат. Ушуга бүгүнкү күн тартибинде кошумча Жабар турат. Биз бул материал менен таанышпай туруп буга кантип дош беребиз? Азыр таркатып бергенден азыр биз окууга үлгүрбөйбүз да. Муну биз таанышып алышыбыз керек да. Жабар турат, мен ушул мындай тема боюнча постоянно 2 жылдан бери айтамыз да, коллегалар. Именно ушул жер тилкелер боюнча маселелер заранее бизге берилбей, байкаган болсоңуздар, эгер байкаган болсоңуздар, ошол күнү гана берилет. Биз успега деп берип атабыз, бул республикада туура айтылды. Окуганда аны сюжет ичкирип, эмне ичкирип в конце концов, ал жер талашып эмне эске алабыз. Комиссияны өзүбүз шайлаганбыз. Төрагасы өзү шайлаганбыз, эми сыйлайды. Комиссия карап чыккандан кийин сессия киргизип коелу. Анан карап көрөбүз, анан жакпаса анан кийин алып кайтып. материалдын азыр таркатып берилди. Комиссия карап чыккандан кийин Бизге карап коелу. Жабар депутаттар, комиссияның мүчөсү катары мен азыр менин суроом бар эле. Бул маселелердин зарылчылыгы. Эгер
ушундай маселе болот да. Бүгүн жөн алып алса болбой калышы, зарыл болуп калышы. Анан зарыл эмесин кошо берсек, анда баарын бир куча үйрөйбүз. Зарылчылыгын айтып койсунчу, эмне үчүн ушунчалык зарыл болуп калды? Sizlerge belgili болгондой Ош шаарынын ПДПсы бекитилген. Агенттигин бекитилген. Ишкерлерге колдоо көрсөтүш үчүн ушул маселе келип чыгады. Ишкерлер чөкөмдөштүрүү өзгөртүү макулдук бербесек иши токтойт да. Bir işkence altından yüzülen adamdan ürünüzün bakar, seviyesini bakar. İş tutup kalmak gerekir. Bu gerekli mesele. Rahmat. Jabat Turatış. Çökümleştirme boyunca bizler alma. Bütünler şarkılaşın hukuku çok öteresin. Anladın mı aldılar kırılan çok vardır bu. Bu ne diyor insan? Niye öyle çekip yaptır bizden almayalım abi. Bu yüzden size. Şarkılaş kimse var. Ana samimiyetin içerisinde şarkılaş. Ana gelin. Onda bulmayın da. Ош клиникасы медицина коргонуу имараттын муниципалдык ижара акысын жеңилдетүү макулдук берүү жөнүндө кичине маалымат берип коеюн сиздерге. Бул мынабы Төлөкөндөгү жанагы Радомдун зданиясы. Мурда билесиздер, баягы наркобизнесте турган. Андан кийин 2016-17 жылы биз чечим чыгарып бергенбиз, Радомго өткөрүлсүн деп. Бирок ал токтом аткарылбай, бүгүнкү күндө АКС аркылуу иш козголгон ошол иш боюнча. Анын арендасы боюнча дагы бир иш козголгон, 2 иш козголуп бүгүн тергөөдө. Кечээ күнү мына маселени мен комитетте каратканда ачык айткам, ушундай маалымат бар, карайлык бул маселе боюнча депчи. Бирок экинчи тарабы булар да чындап ушул пандемия мезгилинде арендада турат экен дагы 3 айбы 4 ай ушул бекер зданияны берген кайра пандемияга депчи. Кечээ АКСтен дагы кат келди, ушул маселени дагы карап коюңуздар депчи. Ошондуктан ушул маселени тактоо үчүн мен сунуш берем. Ушул 5-маселени чакыртып алып күн тартибине. Комиссияда дагы терең изилдеп, кийинки сессияда кароо боюнча. Мен сунушум. Рұқсат берсеңіз. Жесі жоқ біз. Мен сізден кейін сөйлей қалыш. Мақұл болады. Құрметті коллегалар, бұл бюджет комиссиясында қаралған. Biz kollegalarмен қарап жатқанымызда барлығы қарсы шыққанбыз. Себебі бұл клиника бойынша өзіңіз айтқандай 2-3 мәселе бар. Ошонда біз СОС комитеттің социалдық бойынша кимеде доктор сізден доктор сүйлөшкөнбүз. Негиздеп сиз бул алуудасыңар дегендечи. Булар ковид деген. Ковид өзүңүздөр жакшы билесиздер, элибиз аябай кыйналды бул маселе боюнча. Мына 1 жылга жакыныбызда күрөшүп кетип атабыз. Булар бизге кат сунуштаган. Ошол каттын негизинде баягы көргөндөн кийин анын көңүлүбүз жумшап, мына акчасын төлөдүп атпайт. Эмне реально карайлык да бир нерсегечи. Булардан катты берип атат бизге фактически. Qarab qo'yaylik. Hozir bu yerda bir ishkelning mo'ynuna 1 million so'mni ақшаны жөнүн жүктөп қойды. Реал қараш керек. Аяқтан қап келді, бияқтан қап келді. Мен сот болды. Сен ушул айтам. 2 жыл иш болгон, бирок мал жолу турат. Эркечине кызмат кылып берет. Анан бирок мага кат келди. Кат келгенде мен жетекчи катарсында кайрышым деп. Мен сунушум берейин. Чечимди сиздер кабыл алыңыздар. Турам? Ушул азыр турушуна иле отурасыздар, урматтуу коллегалар. Hayırlısı. 9-6-1. Benim sürüsüm etkiler yok. Yok, al söz hakkı olmaz. Hiç savaşlar vermeyen söz. Jabartaş. Sülüvattan anlaşılmadan. Arkadaşlar. Anlaşılmasa, başına koş verin. Arkadaşlar, sonuç sizlik емес, meni götürmüyor hazır. Kapat duratır, ben şunundan, siz kap tora katar, sizden sonra. Ben şu kayda koyup ettirdi. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Талабек Насырбекович, Сайын Ажымбаевич. Негизи калыстык үчүн айтып коюш керек. 2020 жылы оор жыл болгонуна карабастан мэрия тараптан бир топ жаш чакырылды. Отчетун карап чыктык аябай. Бирок максималдуу түрдө ушул аткарымга аракет кылыптыр. Бул үчүн чоң рахмат. Секеминде депутаттык позициям. Суроо.
Негізге азыр сіздің отчетыңыз бойынша бірінші, мен ойлаймын, финансылық отчет бойынша бірінші мәселе бұл ақшаны топтап, екінші эффективті қолдану бойынша да. Менің жеке анализім бойынша депутат қатары анализдеп жүрмін. Негізгі ақшаның коррупциялық іштердің болғаны бар бұл тендерді да. Ошондуктан мага абдан кызыктуу. Ушул тендер маселесинде сиздердин позиция кандай? Кыргызстандын түйүнүчтө турган бюджет накта баягындай коррупцияны салып бере турган система бул тендер экен да. Азыр ар бир ишканада мамлекет мыйзамга милдеттендирип коюп туруп, кааласаңыз каалабасаңыз ручка алсаңыз дагы тендерге барып атасыз. Жолдор болсун, зеленхоз болсун, 53 ишкананын баары тендерге барып атат. Ар биринде компаниялар бар. Ошол жерде абдан чоң коррупциялык элемент болуп атат да. Может, аны урматтуу мэр сиз да контролдо албай калышыңыз мүмкүн. Ал сизден да зависит этпей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиздердин оюңуздар кандай? Канча процентке чейин ушул жерде акча чыгып кетиши мүмкүн? Сайдер Кумашевич, отырыңыз. Тендер маселеси боюнча. Микрофон колачы биякта иштебей жатат. Иштеди? Бизге жакшы суроо берди. Негизгиси биз бул тендерлерге аралашпайбыз. Ар бир ишкана УГДУ эмес, УКУС ишканаларында атайын комиссиялар түзүлгөн. Булар өздөрү комиссия өткөзөт. Бирок негизгиси биз ошол вице-мэрлерге мен тапшырма берип, ошо сметасында бир сыра көзөмөл кылабыз да. Мен мисалга айтайын, мисалы мынау Токтогул паркы ал жерде проект сметалык баасы ким барбы, УГДУ барбы? УКУС барбы? Сметалык баасы мен билгенде 134 эле. Биз бүтүрдүк 39 миллион сомго да. Мына разницасын карап көргүлө, биз аябай мындай катуу көзөмөл кылдык. Мисалы мына 850 метр болгон Акниет паркынын түзүлүшүн, бүтүшүн ал жерде дагы биз аябай катуу көзөмөл кылдык. Ал жердагы 28 миллион сомго бүтүрдүк да. Мындай жатканда почти 1 километрге жакын ал жерде жол асфальт болду, нар жакта кичинекей жол. Канча деген ошол жерде соода күркөлөр алынды, снос иштери болду, ошонун баардыгы болуп туруп, ошо бир жакшына ошол эме 28 миллион сом тегерегинде бүттү да. Мына Абдыкадырова көчөсүндөгү эмелерди. Буга биз сөз мэр катары ар бир цементтин баасын канчадан койду, брусчатканын баасын канчадан койду, мындай жеке көзөмөл алып атабыз да. Тендер маселесин айтып калыңыздар, анткени сөзсүз түрдө карала турган маселе да. 5 жылдан кийин болсо дагычы. Экинчи суроом жылуулук камсыздоо ишканасы боюнча. 1 гигакалорий жанагы жылуулук канча себестоимость канчага турат? Себестоимость бүгүнкү күндө 5334 сом турат. Сатылды. Элге сатылыш канча? 1334 сомго сатат. 4000 сом мамлекет субсидия алган жагы. Бул значит себестоимость чыгарган продукция кымбат болуп атат да элге саткандан, туурабы? Өз негиз алганда өздүн баасы кымбат. Бул убыточный организация, чынбы? Кандай план бар? Муну мамлекетке зыян алып келип, азыр шаарда домдор ысып кетет, канализациянын баары эскирип износ болуп кеткен, туурабы? Бул боюнча мисалы айтылып эле келди, кандай пландарыңыздар бар? Теплосет өзүн өзү актабайт, билебиз. Чыгарган продукцияңыздын көлөмү сатылгандан кымбатка түшүп атат. Бул организациянын бизге канчалык деңгээлде кереги бар? Негиз алганда бул убыточный организация бирок себестоимость субсидия алып жабылбайт мамлекет ушуна. Себестоимость тариф саясаты дагы керек. Кыргызстан тариф бар дейди. Бир нос шаар эмес. Теплосет ошол маселени карашыңызга керек деген ойдомун. Сунуш катары сизгечи. Рахмат. Китепканада кошулуп калды. Канысыз айтып коеюн. Бизге бүгүнкү күндө шаарда китепкананын таптагы кереги жок да. Жөн эле мындай акчаны алып бюджет алып атат да. Ушундай ишканалар боюнча бир экспертиза кылып туруп, бүт баарын бир жоюп койсоңуз туура болмок да. Абдан ушундай мамлекеттин акчасын эптеп топтоп атабыз, бирок кайра эле мындай көрөмөс бакта кетип калган, калпанып калган бир системалар бар. Ошону мындай чечкиндүүлүктү жоюшубуз керек. Менин бир оюм да сизге. Мындай ишканалардан мен 7-8 айтып берем сизге. Мындай бири-бирин кайталап аткан, акчанын жөнүнө корутуп аткан, ошол көнүп калган иштеп аткан организациялар канча? Кандай дейсиз? Эми китепкана негизгисинен китепкана болуш керек да. Буну наоборот жакшыртышыбыз керек. Баягындай
шарттарды да түзүп бериш керек менин оюм. Мен бүгүнкүдө ошо китепканалардын жакшы иштебегендиги, убагында ачпагандыгы, убагында ошо жаңы китептер менен толуктабаганы, бирок мындай китеп окуучуларды дагы бүгүнкү күндө эске алышыбыз керек. Мен сунушту эске алайлы, 2021-жылы депутаттар карап сунушту. Акыркы суроом инвестиция боюнча атайын агентство бар эле, ал дагы өзгөрүптүр багыты. Ошол боюнча Ош шаарында бир конкреттүү бир отдельный органбы инвестицияга жооп берип, конкреттүү ишкерлерин иштеп берсе жакшы болмок да. Биз ошол тармакта жүрүп атабыз, бирок мындай некам обращаться болуп атат. Эми биз азыр ошону өзгөрттүк да, өзүбүз көрүп атабыз, жакшы ой тилек менен өзүбүз кошо сыртка чыгып атабыз, ойлорубуз жакшы, инвестиция тартуу боюнча. Бирок эми быйылкы жылы көрүп атпайсыз бар, канча деген инвесторлор келишти, пандемиянын негизинен көптөгөн инвесторлор токтоп калды да. Анан эми мына кырдаалдан чыга турган болсо, Кудай буйрса, бул агенттикти көзөмөлгө алып, азыр жакшы балдарды конкурс менен алып атабыз. Өзүңөр депутаттар жардам берсеңер, шаарга инвестиция тартып, биргеликте иштеп алып барганга кызыктарбыз. 17 мүнөттө мен бар секиндик октум бар экен. Кадр маселеси боюнча дагы Тагнас Нурбекович. Эми мен ойлоп турам, вице-мэрлердин ошол 10 жылдар иштеген организациялар жетекчилери бар, 5 жылдар монополия кылгандар бар. Ошолордун баарын караш керек. Убакыт келди. Бир мындай мыкты жигиттер бар, ошонун баары калып кетти да сырттачы. Кадр маселе боюнча айтып атам, мына 2 жылдан ашып калды да өзү. Мына шайлоолор өтсүн. Азыр мына чын айтыш керек, азыр бардын алдын эле фракция жетекчилери бөлүп жилип бөлгөндөй эле бөлүп алыпсыздар. Анан эми иштеп аткандары иштеп атат, баягы план тапшырма аткарган, эми иштебегендерин мына көйгөйлөрүн алмаштырып атабыз. План тапшырмаларды аткарбагандарды мына сунуштарды берип алмаштырып атабыз. Анан эми эске алабыз, мына иштебегендер болсо мына. Акыркы оюмду айтып коеюн, кечиресиздер. Ошол мындан кийинки мисалы сиз иштеп каласызбы же башка меркелеби? Мен жалпы эле депутаттарга кайрылып кетмекмин. Бул ошо коалициянын башчылыгынын квотасы менен келип деген түшүнүктү алып эле жалпы жеке мэрге берип, жоопкерчиликти ошону сураш керек экен да. Анан наркы просто партиялык предложениесин коюп туруп эле конкреттүү кадр алып келбесек, мамлекеттин системасын көрүп атасыздар, акбалы зор да. Рахмат. Рахмат. Сөз депутатына. Биз жакында эле китепкана маселесин конкретте караганбыз. Анан ушул шаар кеңешинин депутаттары китепканага мына 4 жыл аябай көңүл бурдук. Ошонун негизинде мына жетекчиси да отурат. Быйылкы санариптештирүү жылында китепкана тармагындагы санариптештирүү ушул китепканадан башталган. Жанагы президенттин жарлыгы менен санариптештирүү жылы ушул биздин борборлоштурган китепканада биринчи санариптештирип электрондук вариантка өтүп, ушул күндө 27.000ден ашуун китеп ошол санариптештирүү тармагына өтүп ишин жүргүзүп атат. Андан сырткары дагы жакында 4 филиалына иш жүргүзүп атат. Мен ойлойм, жогоруда Талайгас Бекшар жакшы айтып кетти. Биздин китепкана биздин ам сезимибиздин, маданиятыбыздын бир үлгүсү да, бир белгиси. Буну жоюп же башка тармакка кошуп коюуга азыр эртеби. Андан көрө буларды колдош керек. Сиз айткандай буларда жаратылуу деле бюджет жок. Жаратылуу деле маяга жок. Бирок жер-жерлерде жабылган китепканаларды, жер-жерлерде ушуну колго алып, эски китепканаларды көңүл бурбай калган имараттарды алып, оңдоп, ушунун үстүндө иш жүргүзүп атат. Мен сизге маалымат. Азыр мен ошо китепканага чейин баргандымда, мына анализ кылганбыз. Китеп окуучулардын саны дагы мындай аябай көбөйүп атат. Наоборот, биз аларга шарттар түзүп беришибиз керек деп ойлойм. Рахмат. Артында сунуштарды айтабыз китепкана боюнча. Söz депутат Нариевде Дардансын Нарзибаев. Саламатсыздар. Менде мынау фитосанитария инспекциясынын жетекчисине суроо бар эле. Ушул жерден туруп микрофонго келип койсуздар. Убактын өчүрүп турасыздар. Баягы акча жыйноо боюнча мына пандемияга байланыштуу бизге план бар эле да. Ошончо мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча канча акча баягы жыйналбай калды, баягы биздин неме боюнча. Ошону сурайын дедим эле, биринчи суроо. Андан кийин экинчи мына мурунку жылы биз Талайбек Насырбекович баягы частный үйлөрдү биз отопленияны берип, баягы коммерческий боюнча дагы баягы суроо көтөргөндүк да. Ошол быйыл эмне болуп чечилди? Ошол боюнча сурайын дедим эле, жооп берип койсуңуз.
Мына маалыматты айтылып кетти. Быйылкыга мына 9 айында жергиликтүү бюджетке 824 миллион сомдун ордуна 87,6% аткарылышы болду. Мындай жатканда биз башында өзгөчө абал мезгилинде 150 миллион сомго чейин жоготуу болгондо азыр бүгүн салык кызматынын башчысы да отурат. Ай сайын планды ашымында биз аткара башташты. Азыр ушу бүгүнкү күнгө караганда 102 миллион сом аз аткарылды. Бул азыр таасирин айтып кетти. Өзгөчө абал өзгөчө кырдаал мезгилде бир топ ишканалардын иштебей калышынын негизинде түшүнүлөт. Анан эме экинчи суроңуз тарифтер боюнча. Тарифтер боюнча буну билесиздер да. Азыр мына себесту 1 гигакалориядан себесту айтысын айтып 5000 градус. Биз эми берип атабыз 1300 сомдон берип атабыз да. Бирок эми менин жеке оюм нер катары башында келгенде частный үйлөргө чейин ысытып берет экенбиз да, бир топ ишканалар. Анан бул маселени мен көтөргөндө, даже ушул жерде сессияда дагы акбарат таштап менимче маселе көтөрүлгөн, эмне басына көтөрүлүп. Анан буну кийин кечирип. Бирок менин жеке мер катары бул бир дагы мамлекеттерде, мындай өнүккөн мамлекеттерде мындай жок да. Ошон үчүн азыркы мындай көп кабаттуу үйлөрдү азыр боюнча жалпы түшүп атат, ысып айпатандарында болуп атат. Ошо негизгиси индивидуальный отопление өтүш керек да, ар бир эме көп кабаттуу үйлөр. Анан келечекте центральный отопление дегенди бул жоюш керек. Союз мезгилинен келген биздерге көрүнүш азыр айтып атпайбы 200 миллион сом мамлекет дотация берип атат. Эми азыр быйыл дагы шотный палата айтты, буну жоёбуз, токтотобуз деди, бирок биз кайрадан эми ал үчүн мамлекет бизге субсидия бербей турган болсо, анда биз мына сиздерге алып келип туруп маселени айла жок себестоюмузга көтөрүп тарифти көтөрүшүбүз керек. Буга өкмөттүн токтому чыгып калган тариф боюнча. Ошон үчүн биз көтөрө албаган үчүн алар бизге субсидия берет. Негизгиси келечекте бул ишкана өзүн өзү акташ керек, эл жошуп көндүрүш керек. Баягы соц объектилерге мектеп, бала бакча жыйынтыкты бергиле. Эшиктен коомчулук бүт карап турат, депутаттарга сөз кетип атат. Депутаттар иштебей жатсыңар деп атат. А биз талап кылып атсак, бир эле баягы шылтоодо уякта урматтуулар качан токтотобуз ушу шылтоону айтып, иштебей эле мына пандемия болуп атат. Андай эмес, пандемия болобу, шайлоо болобу, параллельно иш кетиш керек. Баягы көнүмүш иштегенде өзүңөрдүн милдетиңерди таганганыңар. Мына эшиктен кыш турат, азыр бир топ маселе турат. Бирок тилекке каршы азыр отурасаңар жалган отчеттоду берип коелу. Андай эмес, иштелдер алар. Эми мен ар кайсы тармакка аял киши мындай жетекчи болуп келсе, ар бир кубаныч менен кабыл алганда, ага керек болсо колдойм, колунан келген колдоду да, алар эмне кылат? Калп менен отчет берип басып жүрөт да. Силердин ишиңерди болгондой азыр айтпаганда качан айтабыз? Ушунун баарын келип алып туруп, менге сөз деп атат. Ушуну билишиңер керек. Анан кийин тепа-тепа деп интирип алып токтотуп эле чыныгы кесип коюу менен иштесек деп мен ушундай сунуш берет элем да. Анан маданияттын жетекчисин дагы карап койсоңуз, бир андыктуу иш кылбаган көп турат. Пандемия шылтоолоо иштегиле. Мен жобалар боюнча сөз берип калды. Сиз Кудай сактасын, бул өзүңүз дагы ооруп чыктыңыз, бирок ошол балдар менен согуш кылып атканда ошол медиктерге рахматыңызды айтканыңызда буга жалпы депутаттарды күбө, эл дагы күбө. Биз мен жалгыз ошол пандемиядан мен жалгыз чыккан жокмун. Мэрияның аппараты, органдары, жалпы жетекчилер, мына биринчи толкунунда биз башка областтарга салыштырмалуу биз өкмөттөн дагы мына ушул боюнча жакшы сөз уктук. Азыркы мына экинчи толкуну жүрүп аткан мезгилде дагы ушул медиктердин түнүгүн иштеп атканы, мына подворный обход деген биринчи подворный обход деген биринчи биздин Ош шаарында башталды. Ар бир үйгө чейин кирип ушул мобилдик группалар
орнун алдын ала аныктап сесин кызматкерлери менен биргеликте ушуну алдын алган боюнча көп канча деген иштер болду. Күндүзгү түнкү стационарларды биринчи биздин Ош шаарында ачылып туруп, буга бүт Кыргызстан боюнча мына биздин ушул үйгө иштер кетти да. Анан мен бул бир эле биздин Ош шаарында эмес, бирок салыштырмалуу мен ушул иштеп аткан медицина кызматкерлерине башымды бийик көтөрүп туруп рахматымды айтам. Себеби мен ушулардын ишине аралашып көрүп, булар аз мындай шарт менен бир топ жакшы көрүп алды. Бүгүнкү анализдерди дагы башка жактарга салыштырмалуу мен күнүмкү анализди күнүнө алып барам. Бүгүн 4 жаңы учур катталып атат, кечээ 10 катталып атат. Башка жактардан Кудай сактасын. Ушулар бардыгын алдын алуу иш жүргүзгөн үчүн ушул иштерди колдоп жүрсөм мен ушул кызматкерлерди, жетекчилердин бардыгына мен өбөлгө салып, ушул гаражы эмелерге чейин, иналарга чейин кирип, иштеп, убагында эл үчүн болгон аракеттерди кылдык. Эми азыр сиз айткан сунуштарды эске алабыз. Сөз жолдобойбуз. Мына медицинанын акыбалын биз эле Ош шаарында эмес, Кыргызстанда көрдүк. Кандай акыбалга түшүп калган, ушуга даяр эместигибизди бардыгын көрдүк. Бирок ошол эле мезгилде биз отуруп калбастан азыр мына жаңы салынган мамлекет тарабынан 100 орунду мындай инфекционный больницага түшүп атканы, мына заманбап больница түшүп аткан. Ошону карап туруп калбай биз аракет кылып 50-60 жылда курулган инфекционный 2 больницаны ошол жерде заманбап кылып капиталдык ремонттордон өткөздүк. Мына азыркы төрөт үйүндө ковид менен төрөп аткан энелерге шарт жооп азыр ал менен проект менен жазып акчаларын чечип азыр аны бөлүп атабыз. Болгон аракетибизди мына медицина тарабынан бирок боюн алыш керек. Ош шаарында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча медицинанын акыбалы ушул болуп кеткен да. Анан эми маданият башкармалыгынын башчысы боюнча бул эми бул филармонияда ушу тармакта иштеп жаштыгын эске алып, анан азыркы мына өткөзүп аткан мероприятияларды ден города эмелерди көрүп атасыздар. Эми аракетибиз бар менен буну кесип боюнча аракетибиз бар. Бирок быйыл мындай чоң деле бир иш-чаралар өткөзүлгөн жок. Былтыркы мына түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгондо ушул баягы театрализованный оюндарды бүт ушуну уюштуруп ушул жардам берип атып, анан жаштыгын эске алып туруп ушуну койгонбуз. Мен ойлойм Кудай тынчып кала турган болсо өзүн өзү көрсөтөт. Азыр мына Токтогул парктарында мына изденүү менен түнү кеч бассаңыздар музыкаларды коюп атат. Баягы ошондой оор мезгилдерде дагы электронный онлайн аркылуу концерттерди берип атты, мамай көтөрүлдү. Өзүнө тиешелүү иштерди жасап атат. Бирок сунуштарыбызды эске алабыз. Талайбек мен айтайын деген врачтарга сөз кетет, бирок маданият тармагы баары эле асып аткандыгын айтып коюшум керек. Эми биздин отурумга келгенде сүйлөп биз жакшы маалымат бере албай койгондуктан сизге кайрылып жатат. Ошон үчүн жанагы төлөнгөн акчаларды максаттуу пайдаланса, өнүгүү болсо, дагы кайталап коюн. Пандемия жана башкалар шылтыр болбой, өз ордунда иш план боюнча кетиш керек да, ошондон колубуз болбойт дегенди түшүндүрүп атам. Ошол менен бирге эле мен бир суроо бар ошо Талайбек Асылбекович. Ошол жерде миллион деген бир магазин бар, супермаркет. Ошол эмне себептен алынбай калды ошол? Мен ошол миллион магазиндер өзүм ошол бардым, балалар барып анан эми убагында ошол тиешелүү мамлекеттик органда архитектура, биздин шаардык мэриянын токтомдору чыгып калган экен. Мындайча айтканда, мыйзамдык кызматкерлер бар экен да. Ушул убагында караш керек, эчким караган эмес болгон эмес. Мен рахмат айтам, ошол жерде убагында ким жолдорду курса дагы аябай сонун кийинки азыркы убакта бардык архитектуралык нормалар сакталып туруп, жолдун кеңири жасаган, эки жагынан калтырган, бирок кийинки мезгилдеги адамдар туура эмес ошол жерде соода күркөлөрүн аз карагылачы деп ар суу ресторан, ар жактагы клиника, Нерабаев, ошолордун чыкканы тротуарга чейин чыгып алган. Ошо миллион магазинда бар текшердик бардык экен, бирок мен комиссия түздү ошол жерде. Анча ашыкча жер турат экен, текшерсе 300 квадрат метрден ашыгыраак
ашыкча жерди тосуп алганда пайдаланып жүргөн. Мына биз азыр аны дагы арендага отургуздук бул нерсе 300 миллион ашык. Бул бир эле ошол миллион магазин эмес, шаарда азыр биз комиссияга тапшырма бердик. Бардык ресторан, кафе, мындай кызмат көрсөткөн ишканалардын бардыгын керек болсо мына центральный жолдогу баягы красный линияга чыккандар боюнча архитектор барбы? Өкөлдө тапшырма бердик. Барабыз азыр көптөгөн мисалы центральный көчөлөрдү текшере турган болсок, бардыгы красный линияга чыккан муниципалдык жерлер. Ошолордун бардыгын эгер бизге тосуп келтирбеген жерлер боло турган болсо, аны арендага отургузушубуз керек. Ана миллион магазин боюнча мен сиздин сөз эмеңизге толкун. Карасаң, аябай сонун проектиде тосуп болуп кетти. Же аны биз созуп соттошушубуз керек, сот аркылуу. Бирок мындай сот аркылуу карашайын десең, бүтүн карайын десең, толук мыйзамдуу документтер керек. Мыйзамсыз жерде биз арендага арка жагынан отурубуз. Же болмаса биздин бир гана мүмкүнчүлүгүбүз бар, эгер ошол жер бизге керек боло турган болсо, анда мыйзамда каралган мамлекетке керектүү боло турган болсо, анда башка жерден жер компенсация берип туруп буздурушубуз керек. Ага биздин мэриянын азыр ал магазин сатып алган мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эгер мындай мыйзам чегинде бизге ошол керек боло турган болсо, анда алганга мыйзам жол берет. Бирок компенсация беришибиз. Жерде азыр ошол шаардын тургундары көбүрөөк айрыкча кеч коркуу мезгилдерде жол толуп калган балдыгы көрүп атса керек. Жанында высоковод бар, машиналарды магазинге кириш үчүн токтотуп, высоководдун эки тарабына да коюп дагы чоң автобустар же маршруттук каттамдар өтө албай тыгындар болуп калган учурлар болду. Ошолордун менин сунушум жетекчиси менен сүйлөшүп, 2 метрге жылдырып болсо дагы бираз адам карапайым адамдар сүйлөшүүгө барса 2 метрге 1,5 метрге жылдырса же машиналарды койбой койгонго бир мүмкүнчүлүгүн караш керек болот. Азыр эгерде шаардык гаиде болсо, мына ушул маселелерди карап койсо болот. Экинчи маселе мынау маданият башкармалыгы бар да жетекчиси. Маданият дегенде бизде ушундай түшүнүк болуп калган, ырчы, чорчу, кыякчы дегендерди түшүнүп калганбыз да биз маданият дегенде. Азыр мен мына отчеттун карасам, жалаң ушундай нерселер менен келип, биз мындай фестивалдарды өткөрдүк, аскер, совет аскер күнүнө, алтын үн, жана бала деген жалаң эле мына ушул эле темадагы көрүнүштөрдө менин сунушум азыр маданият дегенде жөн эле бир ушундай ыр оюн күлкү зоок, оюн зооктор менен эмес, биздин нукура ата бабаларыбыздын же болбосо жаштарды нукуралуулукка тарта турган маселелерди көтөрүш керек. Анткени буларда эч нерсе жок. Булар менен жөн гана азыр бизде социалдык тармактардан деле алып алат да мындай нерселер. Биз тескерисинче жаштарыбызды азыр жаш муундарды мына ушул патриоттуулукка же болбосо нукура ата бабаларыбыздан келген салттарыбызда урушубуз керек деп ойлойм. Азыр бизде ушуга мезгил келип жетти. Азыр көрүп атсаңыздар керек, мына ушул дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болуп аткан түрк мамлекети Туркияда дагы өздөрү ушул нукуралуулуктарга басым жасап, көрүп азыр кинолорду тартып атат. Эгерде биз азыр ушундай дагы деле ыр менен оюн күлкү менен кете берсек, батышты карап, анда биз эртең күнү кыргыз деген өзүбүздүн атыбызды да биле алышыбыз мүмкүн. Ошол үчүн мен жыйынтыктап коюп, сунушум мүмкүн болушунча ошол шаардагы маданият жетекчиси нукуралуулукка көңүл бөлсө. Рахмат. Сөз депутат Батыр Махмат Ташсарышта дайындалсын депутат Аматбек өткен. Бул Гаранон питаниясы боюнча чындыгында быйылкы жылга биз садиктердики, мектептердики болуп 100 миллион тегеренин акча каражатын карадык эле. Пандемиядан беркиси биз азыр жылдын аягына чейин санап чыктык. Бир 70-80 миллионго чейин акча каражаты экономия болот. Гаранон боюнча. Ал эч жака иштетилген жок, Жок, ал иштетилген жок. Тиги биринчи кварталда өткөн тендерде кайтарышты андай тендерчилер. Ал биринчи кварталда өткөргөн, булар мен билгенден квартал сайын өткөрүлөт тендер.
ошо биринчи кварталда пандемия 23-24-25 мартка барып токтоду. Ал убакка уже экинчи кварталга булар тендер өткөзүп, акчасын уже беришкен да тендерчилерге. Ошону айтып атам да кайтардыбы? Жок, булар акчасын заранее которбойт. Ошол ай бүткөндө ошол канча карыз чыгат, ошону ай сайын которушат. Рахмат. Экинчи суроо. Мен бул маселени ушу менен 3-чү жолу көтөрүп жатам. Ош шаарындагы үй канаттуулардын, үй жаныбарларынын кармоонун эрежеси боюнча. Жолоо болуп, анан кийин жок шаардык кеңештин токтому менен бекитип, бул локалдык мына местный мыйзам болуп эсептелиш керек эле. Ушул нерсе таптакырда аткарылбай жатат. Же эмне мунун кереги жок десеңиздер, мен мындай экинчи көтөрүп эле коеюн. Ушул боюнча жолдоп койсочу. Бардык ушу депутаттар менен бирге чогуу, анан кийин иштеп, акча бөлүнүп, анан ушундай жакшы иштер болуп атат деп элге калкка жеткизип атабыз. Ал жерде биздин төрага сөздөр сүйлөп атат. Бирок социалдык түйүнүгө келгенде ушу депутаттардын саны таптакыр жок болуп анан кийин мэрия бир тараптуу эле чагылдырып анан макталып калат да. Ушул атайра мисал атабы кандай деп сөз социалдык түйүндө, Facebook'та окусаңыз деле, интернетте окусаңыз деле абдан жакшы болуп аткан иштер бир эле мэрия тараптан болуп атат. Мэриялар аткарып атат дейт дагы, депутаттардын санын жөнүндө эч нерсе болбой калат. Массалык маалымат каражына чагылдырганда мүмкүн пресс-катчы туура эмес чыгып атабы деген ойдо берип атам эмес. Мында элде ошондой менен болуп атат да. Мен дайыма массалык маалымат каражаттарына түз эфирлерге барганда шаардык кеңештин депутаттардын болдосу менен интервью. Ооба, сиздер ишеме жок болот. Анан акчаны бөлүп бергенсиңер, ишти аткарып бийт. Анан менимче шаардык кеңештин пресс-катчысы бар өзү берип берсин. Азамат турасыңбы? Эгер эме болсо бирге эске алып коелу. Бизде атайын пресс-служба жок. Азамат ушуну эске алсаң, чоң иштеп алып кетелик. Ошону мен ошого да чакырып кетпек элем, ушу пресс-катчыны, Азаматты ушу чогуу алып барып эле, мына жумушту жалгыз эле мэрия тарапта айтып бербестен, ушу депутаттардын кошкон салымы чоң деп мына мен ушул жерде айтып отурат, баягы дашы пандемияда көп салым коштук деп баардыгы айтып отурат. Ошон үчүн ушу депутаттар тарабынан аткарылып аткан иштерди кошуп чогуу чагырсаңыз жакшы болот деп ойдомун. Рахмат. Сөз депутат Райымбек Касымовичке дайындансын деп салуу үчүн внутренний бир инвесторлор келген. Бүгүнкү күндө ПДПнын каралып жатканда аны кандайдыр бир Минкультурадан мындай катуураак айтсам тоскоол болуп турат. Бул бизге керектүү аябай чоң бир жакшы долбоорлордун бири деп эсептесем болот, потому что бир жагынан социальный жак чечилет, экинчисинен бизге бюджеттик ишин алга жылдырган бир шарт болуп деген. Ошол бүгүнкү күндө мэриянын атынан, бул кеңештин атынан письмо жиберилген бул Минкультурага. Кайсы себептен силер аларды уруксат бербей атасыздар дегенчи? Туура айтасыз. Бул боюнча шарт куруу кеңешинде каралган. Өзүңүз жакшы билесиз. Шарт куруу кеңешинде каралып, тиешелүү пункттардан турган талаптар коюлган. Ал жер Сулайман тоонун буферный зонасына кирет. Ал жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз реставрация институту Минкультуранын алдында. Өзүнүн тиешелүү талаптары бар экен. Долбоорлор ошол колористикасына, стилистикасына Сулайман тоонун өзүнүн ЮНЕСКО киргенине байланыштуу өзүнүн тиешелүү талаптары бар экен. Ошону сиздер бизге корутундап берип беришиңиздер керек. Ошол шарт куруу кеңешинин коюлган талаптарды аткарып берсеңиздер, биз бирдиктүү терезелерден кабыл алып туруп, бир жума ичинде чыгарып беребиз. Мен толуктап кетсем, бул аябай көптөн бери келип аткан вопрос. Минкультура буну кайсы бир өздөрү берген концепциясы боюнча 3 этаждан жогору болбосун деген. Биз ошол концепциясына карап бул инвесторлор коюп туруп андай вектор болуп койгон. Кайта шаруакчылар, шаруакчылар койгон десек болбойт. Талкалап атат балдары. Кандайдан кийин утуруп талкалай берсе, биз барып туруп эгер бир рұқсатты bir жылда 10 жолу алмашсак, текшергенди айттык да сен турбай жеп атасың буякка деп.
Elдің дагы өзünün айыбын же болбосо ушундай айтып, мен барайын ошол жерге. Жолу кылмыш. Ол жетишет. Да bir sap söylep koymayın mı? Beni tribunada çıkartmasın. Ülkedeki deputatlarınızı... Deputat olan bu da bana sevdiğiniz çocuklar. Gelen deputat, Vadakanal üçün olsan gelmesin bu bana. Hiç kadar koşulman yok. Oşul жерге чынында Шайырбек өзү 4 жылдан бeri ошол айнада айтып кетпекс. 4 жылдан beri Шайырбек өзү айтышабыз. Ошол жерге чынында 2 миллион сом акча карап түрүп коюш керек. Бул айтат, бул мага айтат, мен азыркында айтам. Чынында bir маселе болуп ушунча жылдан чечиш керек ошону. Биз эми виноват түштүр. Болгон сууну берип атабыз. Бул бензин, газ эмес, бекитип алдыдай, аяк бергидей. Рахмат. Серик Шайматов, сөзүңүздү алыңыз. Biz эми баягы сөз деп айтып, сөздүн үстүнөн чыгып мына кыласыңар эми. Озгор шаардын территориясында турат да. Эгерде суу жетишсиз болуп аткан болсо, сиздер мына шаардагы көп кабаттуу үйлөргө баарына заключение берип атасыңар, тек заключение. Суу менен камсыз кылабыз деп атасыңар. Андай маселе болбош керек. Суу жерде жокму? Суу жерде сиз утуруң. Мен дагы жөнүндө виноват болом. Көп кабаттуу үйлөр булса, шаарда территория жок. Шаар каяка барып өсөт, шаардын айланасы кара суу менен кеңейди. Градо советтен өтүп атат, архитектура заключение берип атат. Градо советтен өтүп, мына жерге барганда мен суу бербей койгонго акын жок. Градо советтен өтпөй, градо советтен депутаттар дагы бар. Многоэтаж боюнча как раз пайдаланууга айтып коеюн. Биз муну приветствуйбуз. Көбөйүш керек, шаар чоңоюш керек, үйлөр арзандаш керек. Канчалык көп салынса үй арзан болот. Бирок биз градо советтен өтпөйсөн бере албайбыз. Кээ бир суу слабый райондорго бербей атабыз. Суу азыр предельный мощностьта иштеп атат. Канализация предельный мощностьта иштеп атат. Эми биз ушу суу бербейбиз деп мына этажга курдурган каршы чыкканга менин укугум жок. Ал политический мэриянын силердин вопросуңар. Рахмат. Многоэтажка не боюнча разрешение. Ичиңерде депутаттар бар. Өзүңөр кайрып атасыңар, мынага суу берип кой, мынага текстөө берип кой. Аттарын айтыш керекпи? Мен ошолордун текстөө жок, мен муну айтып коеюн. Текстөө жогорку этаждарга берген күнөө эмес. Урматтуу жетекчилер, давайте мындай сыйларды сиз утурсоңуз, мени укпайсыз биринчи. Туура? Сиз мени укпайсыз биринчи. Мени укпайсыз биринчи. Өкмөт, могу жер шаард кеңеш. Турсаңыз, мен акырын ченемдик коеюн. Сиз айткан укуктук 2 саат. Биз сизди сыйлайбыз. Жогорку этажга суу токтоп чыгарып бере, сырас токтоп бере, эч ким албаса бересен жок. Бир мындай этиканы сактап, сөз сурап алып, берип. Депутат сурап берди. Неге өзү шайын, сен башыңды ийип койгуй, мен параны берип аткан жокмун. Көрүп атабыз. Жок берип атасың сөзүң. Токтотуңуз, андай элементтерге давайте берип. Сессия. Өкмөт. Отуруңуз. Мен мына элдин көйгөйүн айтып атам. Элдин көйгөйүн мен дагы айттым. Сууну менче түшүнөсүң сен. Эл суу жетсин деген эки көзүң төр. Ошон үчүн кызарып, качып, элден качып, депутаттарга коп деп жүргөнүм ошол. Караса нормально болот. Счётчик коюш керек шаардын барына. Нормально болуп калды. Отуруңуз. Мен талап кылам, отуруңуз. Давайте. Серик Шайматов. Эгер Кудай өмүр берген болсо. Бул экинчи маселе. Ош шаардык ооруканасындагы көз оорулар боюнча биз бюджеттик карап аткан учурда көз оорулар отделениясына томография аппаратын сатып алуу боюнча биз 2 миллион сом акча берген элек. Бүгүнкү күнгө чейин ошол аппарат сатылып алынды, алынбады. Ошол жөнүндө маалымат берип болду. Саламатсыздарбы, аттуу сессиянын катышуучулары, Мактуу Жапар Куратович. Бул боюнча мына ушул пандемия болуп, мен билгеним бул октябрь айында өтөт, аны атайын 2 миллион акчаны текшертип, ал муниципалитетте бар экен. Бирок ал боюнча жанагы көз оорулар аппараттары боюнча техникалык жактан жакшы түшүнбөстүгүнөн бул туруп турган экен да. Бул боюнча атайын ошол көз оорулар адистерин даярдап эметип жөнөтүп, комиссия түзүп, керектүү ошол аппараттардын тизмесин, техникалык жактан характеристикаларын чыгарып,
Анан муниципалитетке алып келип бергенбиз. Муниципалитет мен ойлойм тендер жарыялады. Мына азыр ошол тендердин ачылышын күтүп отурабыз. Рахмат. Андан кийинки маселе мынау шаарыбыздын ичиндеги эвакуатор маселелери боюнча. Ким жооп берет ушул азыр автоунаалар токтотуп кеткен жерде белгисиз жерлерге токтотуп кетип деп туруп, знакты коюп туруп алып кетип, бирок ошол алып кетип аткан машиналардан шаарыбыздын казынасына канча акча түшүп атат? Анын кызыкчылыгы, шаарга кызыкчылыгы барбы жокпу? Ким жооп берип коет? Шаардык гайы жооп берет да. Шаардык гайы майыр иштеп калган. Чакырпагыла гайы. Кагез деп жатат. Мен мына маселе бүтсүн, бүткөндөн чыгыңыз деп айткам. Чактыңыздар, ким маалымат силерде барбы, кимде бар? Ушул маселе. Бул боюнча буга чейин дагы урматтуу депутаттар маселе көтөрүлүп келген. Бирок ушул жанагы машина унаалар токтогон жанагы токтобосун деген знактарга койгондо эвакуатор жүктөп кетип атпайбы? Ал өзү бир тендердик система менен келген экен, бул Бишкектик бир фирмалар утуп кетиптир. Алар алып барган жүктөп кеткен машиналардын акчасын ошол фирма өзү алат. Анан айып пулду мамлекетке кайрадан дагы ошол неме төлөп атпайбы, унанын ээси. Ошол боюнча иштер мындай болуп аткан. Анан бирок толук маалыматты шаардык айып неме кылды. Сен жакмайсың. Депутатка толук кат түрүндө берип койсуң да. Кат түрүндө мен сизге бердиртип коеюн. Кат түрүндө болгондо буга чейин баары жерде айтып келди. Шаардын тургундарынан дагы айтып келди. Биз анча айта турган болсок, Ош шаардык салык инспекциясынын астына ошол знакты коюлуп калыптыр. Ал жерге салык төлөйм деп келген ошол жарандардын салык төлөп чыкканга чейин аралыкта машинасын алып кетип калып, ушундай бир жаман көйгөйлөрдү жараттат. Хорошо, башка жактарга койсун, бирок салык төлөгөнү келген адамдардын машинасын алып кетип ага штраф салдырганыбыз мындай туура эмес болбаса керек деп ойлойт келди. Анан экинчиден дагы Сайытжан Экмебаевич, ушул маселени да жакшылап карап көрсөңүздөр, бул фирма шаарда катталып алыптыр, ал Бишкек шаарына катталыптыр. Алга түшүп аткан акчалардын баардыгы ошол фирманын жеке өзүнүн кызыкчылыгы экен. Шаардын кызыкчылыгына бир сом да акча түшпөй атыптыр. Менин угушум боюнча, ушуну терең иликтеп, эгерде туура эмес болуп ошол Бишкек шаарына болуп аткан болсо, анда биз Ош шаарынан ушул нерсени токтом негизинен алып таштайлы, Жапар Туратович. Ошо шаарыбыздын элине, мыймандарына ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Андан кийинки маселе дагы. Мына теле тармак боюнча, Сайытжан Экмебаевич, баарыбызга маалым, ушу шаарыбызга баягы сүт азыктарын саткан эжелерибиз, жеңелерибиз бүт бардыгы ошол эртең мененки сүт азыктарын шаардагы тургундарды камсыз кылыш үчүн алып келет экен, бир аз тыйын табыш үчүн. Ошолордун көпчүлүгүнөн айткан сөзүн карасаңыз, мына көпүрөнүн мосттун түбүндө экен. Ошол жерде алып келип кичинекей бир 10 литр 5 литр сүт сатыш үчүн да ошол жерде жер акы төлөш керек болот экен да. А бирок жер акы төлөйүн десе, ал жерде бир хотя бы ошол жерге отуруп, кичине бир жанын коюп отуруп туруп, ошол жерде акчасын алып, баягы сүтүн сатканга дагы бир шартыбыз жок экен. Биз биринчи шартты түзүп берип туруп, андан кийин алардан акча талап кылганыбызда жакшы боло эле дейм. Же болбосо ошол сүттү албай, мындай акчасын албай эле койсок дагы биз ушу жарандарга кичине болсо дагы пайда болот деген ой. Кандай оюңуз бар ошол боюнча? Бул боюнча менин маалыматым бар. Бул боюнча иштеп атат, бирок ошол мосттун асты боюнча дагы биз тапшырманы бергенбиз. Сиз туура коюп атасыз, сунушту биз макулбуз ага. Ал мосттун асты бүгүнкү күндө жанагы парковкага берилип, атайын аукциондон аркылуу ушундай алган. Жылына ушунча төлөйбүз деген ишкерлерчи. Ошол жерде да биз иш алып барып атабыз, ал боюнча ошол жерде мүчүлүктөр бар. Мен сизге бул боюнча иш алып барып маалыматты берем. Тапшырма бергенбиз. Азыр маселени талап кылат да. Ошол жерде кичине бир шарт түзүп койсоңуздар, макул. Ооба. Павлион болуп, жарайт. Шарт түзүп берилди, анан алар акчасын берет. Булар менимче Дранта эме филармониянын астында сатып жүрүштү жолдун боюнда. Областной больницанын поворотунан айдап ар жерге ачып жүрөсүң эле мосттун астынан. Bir жерде павильон уюштургула туура маселени көтөрүп. Туура маселе. Акыркы маселе, жыйынтыгыч маселе. Мына пандемия маалында жакшы кызмат көрсөттүңүздөр, ага ыраазычылык айтышыбыз керек. Дагы бир маселе, ошол пандемия маалында биз дагы ошол шаар кеңешинин депутаттары уруксат кагазы боюнча кайрылдык, бирок эч кандай уруксат кагазы алган жокпуз да. Себеби баягы эл шаарга түшүш керек болду, башка болду, алардын баардыгы өтүп кетти, ал өтмүш. Но бирок ушул нерсени эсепке алып койсок, ошол шаарыбыздын кирип чыгып, ошол элге кичине бир жардам бере турган маалга келгенде дагы ошол
бир ушу кагазды эконом кылып койдук да. Шаардык кеңештин ушу 45 депутаттын баардыгы эле болбосо керек, бир 30 чакысы ошол менен кайрылган элек да. Бирок ушул жактарга да көңүл буруп, шаар менен мэрия тыгыз байланышта болуп иштесек, рахмат. Биз нече эместер бере турган комментатура берип атты да. Мен кошуп коеюн, урматтуу депутаттар, ушул кагаз менен сөз болуп калды. Мен чындап 5 жолу кайрылдым. Малик Нурдинов эле ошол маалда шаардын коменданты. Ал кишиге чалсам, 30 жолу чалдым, телефондон көтөрүп койгон жок. Мен ачык айтып коеюн силерге. Өкмөттүн бизди тейлеген өкүлү бар. Ага кайрылдым. Президенттик аппараттын өкүлү бар. Ага кайрылдым. Баардыгы келип ошол комендантка такалат экен. Бул эми коменданттын өзүнүн абиринде. Мен силерге маалымат үчүн ачык айтып коеюн. Эмне деген сөз биз жөнөкөй мындай ачык сөз берди. Ич ача турган нерсе. Жөнөкөй көчөдөгү жарандарды эле көтөрүп жүрдүк. Ошол пропусканчы. Депутаттар чыгып жардам берели биз дагы элге деди, бирок ушуга эмнегедир көңүл кош мамиле жасалды, урматтуу депутаттар. Рахмат, сөз депутат Куназарты Дардансын Тажибаевда. Рахмат. Мен интеллект азыркы пропуск боюнча мен дагы кошулам. Менин билишим боюнча шаарда 12.700 адам пропуск менен жүрдү. Бирок депутаттар биз жөө жүрдүк да, өтө албай жүрдүк. Милициялардын сөгүшү болуп атты. Ошого дагы мен билесиздер, бул массалык маалымат каражаттары дагы менен сурашты эле, ошол боюнча бир посттарга жазган элем, баягы шаардык кеңештин кадыр барды жок экен, мен бүгүн түшүндүмчү. Анан эми суроо боюнча бул жерде жылуулук боюнча азыр жылда көтөрүлүп келет эле, ушул Төлөкөн менен Кулатов боюнчачы. Азыр депутат Сергей азыр мактап кетти, бирок мен ага кошулбайм. Ушул жылда эле көтөрүлө берет да, Төлөкөн менен Кулатовчу жакшы ысыбайт депчи. Анан жылда эле ушул жердеги жашоочулар кайрыла берет. Жылда эле ушул маселе көтөрүлө берет, бирок ысыбайт да. Анан алардын деле баягындай көйгөйү бар да, жебеген самсалап пул төлөп атабыз дегендечи. Ысыйт экен, бирок жакшы ысыбайт экен да. Урматтуу депутат, бул боюнча биздин ишкана, ишкана барып атат. Эми адамдарда действительно кээ бирөө түшүнбөгөндө кол суу чыгарып берди экен. Кээ бирөө болсо эшигин ачат экен, чакырып алып эшигин ачпагандар бар экен да. Да, действительно, бирок отказанда бүгүнкү күндө туруктуу штаттуу иштеп атат ал жер. 70-75 градуста чыгарып атат. Да, дополнительный көйгөй болушу мүмкүн. Именно берсин, пожалуйста, бул карап берейин. Мен эми сыптап коюм, ушуну эске алып коесуздар да. Эми эл өкүлү катары кайрылышат экен да, ошол жерде жылда кайрылат, жылда ушул маселе көтөрүлөт, жылда эле ушундай эле жооп болуп келет, бирок мындай жыйынтык жок да. Анан мен ушул кошумча дагы бир топ суроолор бар экен. Мынау ыктыярчылар кайрылышты эле, урматтуу мэр. Ыктыярчылар мынау карантин учурунда ошондой сиздерде эле иш кылды да. Мындай дары-дармек жеткирип берип атышты, продукты жеткирип берип атышты. Керек болсо ошол учурда президент дагы ошол жардам берип аткан ыктыярчыларды кабыл алып, ыраазычылык сөзүн айтты да. Бирок мына шаар жактагы, шаардын бийлиги тараптан бир дагы ыраазычылык сөз айтылбаптыр да. Ошол кече ушул жакка келаткан ошол ыктыярчылар айтты эле, ошол жакта сессияда болуп кетти, ушул сөздү ошол коомчулуктун астына жарыялап коебуз. Биз дагы мындай алакандай кагаз берип койсо дагы же рахмат деп айтып койсо дагы сүйүнүп калат элек деп ушуну эске алып коесуздар. Анан мынау машинабыздар боюнча, барпок боюнча маселе көтөрүлүп кетти. Мынау мен былтыр бир сессияда айттым эле, указатель боюнчачы. Указатель жок, ошол жерде мына Жапалак менен Чипеде турган 2 жол бар экен, Нуркат кеткен жакка. Бирок указатель жок, алар билбей, айла жок западный жакка салып калып, жана круговойго келип туруп круг болуп калып атат да. Анан ошондо ошо былтыр айтканда айткансыздар, болду указательди биз топойбуз дегенсиздер, ошо боюнча калды да. Указатель. Мен дагы кайта баягы бирөөнүн баягы жине тийген көңүлүнө тийип койду, унчукпай жүрө берет экенсиң, бирок унчукпай жүрө берсең, ошо жүрө берет экенсиң да. Ошону эске алып коесуздар. Мына указатель боюнча дагы ошол көп элден сунуш түшөт да. Анан